больше не повторится. Мүрзөнүн үстүнө унаасын токтотуп койгон айдоочу кыргыз эли бизден жалбарып кечирим сурады. Кичине дебең бизди көтөрүү урабыз сизди деген ушул окшойт. Токмок шаарына кичи скутер менен кагышкан автобус оодарылып кетти. Бишкекте мектепте бомба бар деген маалымат түшкөн, бомбаны издөө иштери улантылууда. Токмоктогу көрүстүнөн өрт чыкты, өрт жалын күчөп баратканын көрүүгө болот. Кеминде үрөйү чыган окуя катталды. 11-класстын окуучусу мугалими менен келишпестиктен кийин өз жанын кыйган. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеону астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Чүйдө көрүстөндүн үстүнө Lexus LX 470 унаасын токтоткон айдоочу табылып, айып пулга жыгылды. Чүй облусунун Москва районуна караштуу Беловодская айылында Lexus унаасынын айдоочусу айыпка жыгылды. Буга чейин турмуш басылмасы Беловодская айылында жол танабас айдоочусу унаасын түз эле көрүстөндүн үстүнө токтоткон үчүн сынга кабылганын жазган. Видеодо Lexus үлгүсүндөгү унаа көрүстөндүн ичинде мүрзөнүн үстүнө токтотулганы көрүнүп турат. Видеонун автору айдоочуга ошол жерден түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө аракет кылган. Ал эми жарандар мындай кадамды билбей жасаганын айтышкан. Чүй облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, Москва РИП боюнча ЖККБнын кызматкерлери Lexus унаасынын айдоочусунун өздүгүн аныкташкан. Айдоочуга карата жол кыймылынын башка эрежелерин бузуу боюнча протокол түзүлдү. Урматтуу кыргыз эл, кечээки 20-сентябрь боюнча жайдын үстүнө коюп кетти деп интернетке чыккан боюнча бүгүн эл тиешелүү протоколдорун алып атат. Биздин кечирим сурап айыл тартууга толук макул болот. Я приношу свои глубочайшие извинения в честь вчерашнего инцидента, так как я заехал на бугор, который оказался новинкой, и я этого не знал. Бугор не был огорожен. Извините меня, пожалуйста, такого больше не повторится. Тиешелүү протокол түзүлдү. Айыл тартат. Протокол боюнча штрафын төлөдү. Дагы ошол кечирим сурап атат бизден. Очень протокол. Этим штраф. Последний. Ооруканада оор абалда жатса дагы окуучуларына берген убадасын аткарып, андан соң жан берген мугалим. Математика мугалими Алехандро Набарро ооруканада оор абалда жатып, акыркы сааттарын окуучуларынын тапшырмаларын текшерүүгө арнады. Ал окуучуларына сөз берип койгондуктан баары өз убагында баасын алыш үчүн ноутбуктан баа койгон. Эртеси күнү мугалим көз жумду. Анан кызы Сандра Венигас ошол көз ирмемди сүрөткө тартып, социалдык тармакка жарыялаган. Сүрөт дүйнө жүзүндө кеңири таралып, мугалимдердин чыныгы өзгөчөлүгүн, билим берүү үчүн өзүн аябай арнаган ак ниеттик менен берилүүнү даана көрсөткөн символго айланды. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Шопоковду таштаны челегине курулуш материалдарын таштаган жаранга 5000 сом айып салынды. Бул тууралуу Шопоков шаарынын медиасынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, шаардагы көчөлөрдүн биринде курулуш калдыктарын таштаны челегине таштоо фактысы аныкталган. Жеринде административдик протокол түзүлүп, жаранга 5000 сом өлчөмүндө айып салынган. Медиа шаар тургундарына таштаны челектери тиричилик калдыктары үчүн гана арналган эскертет. Ал эми курулуш материалдарын, эмерек же башка ылайыксыз калдыктарды таштоо мыйзам боюнча тыюу салынат жана айып пул каралган. Токмоктогу көрүстөндөн өрт чыкты. 20-сентябрда Токмок шаарында христиандар жана мусулмандар көрүстөндөн өрт чыкты. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда, өрт алгач христиандар көрүстөндөн башталып, андан соң мусулмандар көрүстөнүнө жайылган. ОКМ басма сөз кызматы жалын толук өчүрүлгөнүн кабарлады. 20-сентябрда Токмок шаарында жайгашкан мүрзөдө 2 гектар жерди куураган чөп күйдү. Өрт өчүрүүгө 1 бөлүм тартылган. Учурда өрттүн себеби такталууда.
Токмок шаарында скутери менен кагышкан кичи автобус оодарылып кетти. 19 сентябрда Токмок шаарында унаа кырсык катталды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда, шаардын Шамшы көчөсүндө 3 дөңгөлөгү скутер менен сүзүшкөн кичи автобус оодарылып кеткен. Жол сакчылары аталган кырсыктын чоо жайын териштирип жатышат. Бишкектеги номер 84 мектепте бомба тууралуу билдирүү түшкөн. 22 сентябрда Бишкектеги номер 84 мектептин имаратына бомба коюлду деген маалымат түшүп, администрация дароо милицияга кайрылган. Ички иштер башкармалыгы билдиргендей, окуя болгон жерге укук коргоо органдары чыгып, текшерүү башталды. Толук маалымат кийинчерээк берилет. Садыр Жапаров АКШга иш сапар менен барат. Президент Садыр Жапаров 22-25 сентябрда Нью-Йорк шаарында БУНун башкы ассамблеясынын 80-маарекелик сессиясына катышат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталип билдирди. Иш сапарынын алкагында Садыр Жапаров БУНун башкы ассамблеясынын жалпы дебаттарында сөз сүйлөйт. Мамлекет башчысы ошондой эле БУНун коопсуздук кеңешинин жасалма интеллект, эл аралык коопсуздук жана тынчтык темасындагы ачык дебаттарына жана климаттын өзгөрүшү боюнча жогорку деңгээлдеги атайын иш-чарага катышат. Мындан тышкары БУНун башкы ассамблеясынын алкагында президенттин БУНун башкы катчысы Антонио Гутерриш Америка, Европа, Азия жана Африка өлкөлөрүнүн мамлекеттеринин жана делегацияларынын башчылары менен эки тараптуу жолугушуулары пландаштырылган деп белгиледи Сагынбек Абдумуталип. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Кеминде 11 класстын окуучусу мугалим менен болгон келишпестиктен кийин өз жанын кыйган. Милиция иштин чоо жайын териштирүүдө. Кемин районунда Чымкоргон айылында 11 класстын окуучусунун жансыз денеси өз үйүндө табылган. Бул тууралуу аймактык кабарчыга жергиликтүү тургундар билдиришкен. Маалым болгондой, окуя 2025 жылдын 2 апрелинде катталган. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, ошол күнү саат 12:43 чамасында Кемин райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө Чымкоргон айылындагы үйлөрдүн биринде жашы 7 элек кыздын сөөгү табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барып, алгачкы кароонун жыйынтыгында 2007 жылы туулган өспүрүм кыз асынып каза болгондугу аныкталган. Бул факты боюнча Кемин райондук ички иштер бөлүмү тарабынан өз жанын кыюуга жеткирүү боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн жүрүшүндө ошол күнү кыз менен анын мугалими ортосунда пикир келишпестик орун алганы белгилүү болгон. Окуучу сабактан чыгып кеткенден кийин мугалим анын апасын мектепке чакырып, кыздын жүрүм туруму боюнча сүйлөшүү өткөргөн. Кийин ал үйүнө кайтып барып өз өмүрүнө кол салган. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы боюнча маркумдун денесинде күч колдонуу белгилери табылган эмес. 2025 жылдын 30 августунда бул кылмыштын курамы жок болгондуктан токтотулган. Иштин материалдары Кемин райондук прокуратурасына жөнөтүлүп, кабыл алынган чечимдин мыйзамдуулугу текшерилүүдө. Мындан сырткары кабыл алынган чечимдин негиздүүлүгүн текшерүү да жүргүзүлө турганы маалымдалды. Булак турмуш кежи. Шамсинская. Леди, будьте поаккуратнее.
урматтуу кыргыз элим, кечээки 20-сентябрь боюнча жайдын үстүнө коюп кетти деп интернетке чыккан боюнча бүгүн эл тиешелүү протоколдорун алып атат. Биздин кечирим сурап айыл тартууга толук макул болуп атат. Я приношу свои глубочайшие извинения в честь вчерашнего инцидента, так как я заехал на бугор, который оказался могилкой, и я этого не знал. Бугор не был огорожен. Извините меня, пожалуйста, такого больше не повторится. Тиешелүү протокол түзүлдү. Айыл тартат. Протокол боюнча штраф төлөдү. Дагы бир кечирим сурап атат. Получил протокол. В этом штраф. Последний лишний